Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналым. Көпчүлүгүбүз күткөн Ноорус мелдеши буюрса эртең старт алат. Бул чыгарылышта чучугулактын жыйынтыгы тууралуу айтып беребиз. Жогорку лигада чучугулак кандай болду? Достук менен ынтымак финалга чейин кезгилеби? Ал эми биринчи лигада 12 команда кандай бөлүштүрүлдү? Кимдер фаворит? Ал эми экинчи лигада ким чемпион болот? Бул видеодо толук түрдө айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Бүгүн 11 март күнү Көк Бөрү Федерациясы Ноорус турнирине карата чучугулакты уюштурду. Жыйынтыгында 12 команда жогорку лигада ойной тургандыгы болду. 12 команда төмөндөгүдөй бөлүндү. А тайпасында Ак Суу, Мурас жана Намыс командалары жайгашты. Б тайпасында Сары Өзөн, Ак Илбирс жана Алтын Альянс клубтары. С тобунда Толук, Кара Балта жана Ынтымак. Д тайпасында Каракулжа, Казарман, Достук. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Белгилей кетсек, жарым финалда А тайпасы менен Б тайпасынын жеңүүчүлөрү, ал эми экинчи жарым финалда С тайпасы менен Д тобунун жеңүүчүлөрү кезгилет. Демек, жарым финалда Достук Ынтымак беттешин көрүп калышыбыз мүмкүн. Буга чейин билгендей, Сары Өзөн командасы кеч чогулду. Андыктан Сары Өзөн командасы бул турнирде күчтүү эмес болчу. Ошондуктан Достук Ынтымак финалда ойнойт деген божомолдор болгон. Бирок финалга чейин болуп калышы толук мүмкүн. Жогорку лигада чучугулак кандай болду? Бул жакта кимдер фаворит? Ой пикир жазыңыздар. Быйылкы сезондо биринчи лигада дагы 12 команда катышат. Биринчи лиганын чучугулагы төмөндөгүдөй. А тобунда Бөрүлү, Бүркүт, Алайкуу. Б тобунда Ысык көл, Чүй Токмок, Аманат Чүй. С тайпасында Бакай Ата, Биримдик жана Шахтер. Д тобунда Бийиктик, Сары Камыш жана Ичке Суу. Бул лигада негизги фавориттер С тайпасында түшүп калгандыгы өкүнүчтүү. Быйыл Бакай Ата командасы өзгөчө күчтөнүп жаткандыгын жакшы билесиздер. Ошондой эле Шахтер командасы дагы өтө күчтүү. Ал эми Биримдик дал ушул мурдагы Ысык Ата командасы. Ысык Ата командасы буга чейин дагы биринчи лигада финалга чейин жеткен команда. Алда Бакай Ата жана Шахтердин курамдары менен тааныштыра турган болсок, Бакай Атанын курамы төмөндөгүдөй. Капитан Аудасбек Мырзабек уулу минген аргымагы Каркыра, жогорку лигада ойногон. Майрамбек Рыспеков минген Каркыраны бул ирет Аудасбек ойнотот. Мындан тышкары команданын курамында Маданбек Алтынбек уулу бар. Жекеме-жекенин чебери буга чейин Алтын Альянста ойноп келген. Ал буга чейин Нурдин Болотбеков минген БТРди ойнотот. Ошондой эле жекеме-жекеде дагы бир күчтүү Гайтун аргымагы бар. Аны жаш жигит Элдияр Кыялбеков минет. Мындан тышкары буга чейин Алтын Альянста ойноп, тажрыйба топтогон Тагдыр Турдубаев, Сыймык Булан уулу сыяктуу оюнчулар бар. Ошондой эле ынтымакта ойноп кеткен Кутболсун Арстанбек уулу, Бакыт Төлөгөн уулу дагы Бакай Атанын курамында. Жана жаңынан чыгып келе жаткан мыкты оюнчу Байтеген Омурбеков кой күрөң менен ойнойт. Буга чейин кой күрөң Достукка кетти деген сөздөр чыккан. Ал эми Шахтер буга чейин биринчи лигада чемпион болуп, жогорку лигада ойноп жүргөн жаштыктын курамы. Курамга токтолсок, Мухаммед Төрөгелди уулу команда капитаны. Ошондой эле жекеме-жекеде Жолдош Назаркулов аю аргымагы менен ойнотот. Шерхан Эшмуратов, Эшмурат Эшмуратов, Шумкарбек Бакытбек уулу, Арген Абдуллаевтар дал ушул Шахтер командасында. Мындан тышкары Муратбек Жумалиев, Абубакир Мамасиитов жана Тилек Мусабеков дагы дал ушул тажрыйбалуу оюнчулардын катарында. Мындан тышкары биринчи лигадагы дагы бир фаворит команда бул Ош жергесинин Бийиктик командасы. Бул команданын курамында Ак Илбирсти чемпион кылган Бекнарзак Кулмурза уулу жана Кутман Бакытбек уулу бар. Ал эми экинчи лигада 8 команда катышат. 8 команда 2 тайпага бөлүндү. А тобунда Чоң Улай, Сары Өзөн жаштары, Келечек жана Толук бир командалары жайгашкан. Б тобунда Бирлик, Ак Тилек, Жаш Тилек жана Күзөт полку командалары.